Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы болом. Биз маалымат роликтерибизди улантуудабыз. Бүгүнкү маалымат ролик бул Кыргызстандын жарандык паспорту боюнча болмокчу. Аны үчүн биз менен бүгүн консулдук бөлүмдүн кызматкери Маматов Акимбек Рустамович менен жолугуп отурабыз. Акимбек мырза, биринчи эле суроом, ошол паспорттун мөөнөтү бүтүп атса кантип узартуу керек, кандай документтер керек, андан тышкары ID картты жаңыдан алыш үчүн кандай документтер керек жана кандай эрежелерди жасаш керек? Паспортту мөөнөтү бүтүп атса узартуу боюнча өкмөттүн чечими бар. Ал чечимдин негизинде азыркы күндө 1-сентябрга чейин ID карта болобу же загран паспорт болобу, ушул жарандардын келип элчиликтен бекер акысыз узартып кеткен мүмкүнчүлүгү бар. Бул бир жарым саатка чейинки убакыт алат. Келип тапшырып, очередь иреткичтин кажети жок, келип тапшырып, ошол замат узартып алып кетсе болот. Тапшыруу боюнча эреже мурдагыдай эле электрондук очередке жазылыш керек. Ошол тилекке каршы көпчүлүк адамдар ушул каттоого өтүп аткан кезде туура эмес жазып коет, темасында туура эмес жазылып, же туура эмес почтага жиберип койгон адамдар бар. Ошол так жөнөтсө, электрондук очередке туруп эле мурдагыдай ID паспортту келип тапшырганга азыр мүмкүнчүлүк бар баардык. Түшүнүктүү. Кичинекей наристелерге кээ бирөө ошо паспортду алган колдорунда бар, бирок мөөнөтү түгөнүп койгон. Аларга узартылабы же узартылбайбы? Жаш балдардын паспорту боюнча узартылбайт, бирок алар мекенге кайтуу күбөлүгүн алууга мүмкүнчүлүгү бар. Анда эмесе көп мекендештердин катачылыгы болсо, жанагы паспортду алмаштырууда ошо электронный почтага туура эмес жөнөтүп койгондуктан болот экен. Ошо электрондук почтасын болсо астына ссылкага жазып коебуз, туура электрондук почтаны. Ошонун негизинде жөнөтүп туруп, кандай документтерди жасап туруп, кандай документтерди топтоп ошо ссылкага жөнөтүш керек? Документтер негизгиси ошол нускасы керек, оригинал, паспорттун оригиналында. Эгер никеге турган болсо, нике күбөлүк бар болсо, ошол нике күбөлүк, анан метрика деп коет, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк. Ошолордун оригиналдары керек биринчи ирет. Эгер жоготкон болсо, ошол жоготуу боюнча ушул жергиликтүү полицияга кайрылыш керек. Алардан токтом берет, жоготул табылган жок деген ошол документтерин алып келиш керек. Ал токтоонун негизинде паспорт берилеби же болбосо мекенге кайтуу күбөлүгү берилеби? Эми ал жаран өзү каалоосу менен да. Эгер мен кетпейм, мүмкүнчүлүгүм бар, мен бияктан эле паспорт алам десе, бул жерден эле тапшырса болот. Эгер жок, мен кандайдыр бир башка себептер менен, мисалы үчүн регистрациясы бүтүп калды, же бир кандайдыр бир штрафтары бар, өзүнүн каалоосу менен кетем десе, анда мекенге кайтуу күбөлүгүн эле алып кетсе болот. Демек, паспорттун жоготуп алган мекендештерибиз полицияга кайрылып, ал жерде токтомду алып туруп, ошо токтомдун негизинде бул жердеги паспорттун восстановление кылып алса болот экен. ID картка тапшырса болот. Бирок ар бир кишинин, ар бир жарандын шарты ар кандай да. Баарына болот деп айткан дагы туура эмес болуп калат. Ал киши өзү келиш керек бул жака. Анан биздин адистер ошо колунда бар документтердин баарын карап, эгер ошол кишиге мүмкүнчүлүк болсо, албетте паспортту бул жактан алып берсе болот. Түшүнүктүү. Кээде жараныбыз келгенде ошо документтерди тууралайын деп, кээ бир документтери туура болуп калышы мүмкүн ошол документтерди туурлаганга алып келип, бул консулдук бөлүмдүн жанында кандай консультативный юристтер жооп айтып берип атабы мекендештер? Ооба, бизде ирет менен юристтер чыгат, ошол жерде бизде накопитель деп коебуз, баягы күтүү бөлмөсү бар, сыртта билесиз. Ошол жерде юристтер отурат. Баардык кандайдыр бир маселелер болсо, же айтып атпаймынбы, туура эмес жазып койгондор келип көрсөтсө, ошол жерден оңдоп берет. Анан эмне документтер болсо айтып берет, ошол жерде мындай кеңеш катары, консультация катары ошол жерде адистер жардам берип жатат. Рахмат. Менин оюмча маалымат баарына эле жетиштүү болду окшойт. Сак саламатта болгула мекендештер. Мындай маалымат роликтерди биз дагы тез-тезден чыгарганга аракет кылабыз. Эгерде кимге кандай тема кызыктуу болсо, ошо боюнча биздин комментарий кылып алдына жазып койгула. Биз ошол тема боюнча маалыматтарды чыгарып, официалдуу булактардан чыгарганга аракет кылабыз. Сак саламатта болуңуздар.